Жок, кечекиде көчө күнү караш керек болду же. Бул байкенди түшүнүшет, бул бир келген гражданский укугун пайдаланып. Жок, биз эгер бюллетень бербей койсок, ошону текшербей койсок, биз укугун тепсеген болуп, шайлабай койсо, анда ошондой болмок. Биз текшерели деп акт түзүп, мен аны дегенде азыр барып грейске барып текшере албайм да. Биз акты түзөбүз, тикке беребиз, ситке беребиз, алар текшерет. Анан орто жолдон жоголуп кетет эже. Анан азыр ошону көчө күнү текшериш керек болуп эже. Көчө канча бюллетень алынган, ошо көчө алынган бюллетень азыр бүгүн алып чыгыш керек. Алынып салат ал деле закон боюнча. Бул байкенин кече. Ой, мен түшүндүрүп атпайм, ошо. Бул байкеге Мен ошон үчүн акты түзүп, эгер мен деген сен шайлаптырсың, жок, болбойт десем, анда ушунчаңар болмок. Мен деген акты түздүм, анткени ошол акты боюнча бүт баардыгы текшерилет. Акты каякта өзүңүздө? Акт менен сүрөтү бар. Сүрөт эмес бизге ошол оригинал. Ксерексин бербейсизби? Оригиналын бере албайм, анткени деген мен уже берип койдум, эми только отчеттон кийин аласыңар. Биз баягы санайт ошону. Жок, эртең бүрсүн поздно болуп калат да. Поздно болбойт эч качан. Жок, эже поздно болуп калат эже эртең уже. Мен биякта деген эмем бузулуп атпайбы же? Ай, сен бузулгандай бюллетень алган жоксуңбу? Жок, бюллетень алдым эже. Бирок жато көчө алып кетти эже менин атымдан. Биз текшеребиз да ошонун баарын. Жок, ошону азыр такташ керек болду, ким алып Точно айта кеткен? албайм, анткени деген менде процесс жүрүп атат, өзүң көрүп атасың. Эгер мен бош болуп азыр деген шайлоо эмес болсо, текшерип бермек. Мен сенден башка да ошо 1492 шайлоочум бар. Жок, эже мен муну жөн койбош керек эже. Ойлонуп атам эже. Мен акт түзүп сага бердим. Ошо эмени акт жазалы эже. Жок, актын оригиналын бербей койду. Эмнеге мен сага бербедим беле атайын. Жок, жанагыны Окей. Мага келди, алып кел деген.